Biz 20 kişi özübüzgө akça топтоп фонд ачканбыз. Анан ал топтолгон акчадан керек болуп калганды алып иштетип турабыз. Ким кааласа проценти жок эле алабыз. Бирок кайтарып бергенде акчаны ошол жамаатка плов кылып берет, ошол алган адамдар. Бул нерсе кандай болот? Процент алгандай эле болуп калбайбы? Анткени пловдун акчасы 1,5-2 миң сомдой болуп кетет, дейт. Абу Ханифадан бирөө карыз акча алса, Абу Ханифа барып шериги менен барып анан автобус күтүп атса, автобус болгон билбейм, жок болсо аты бирөө күтүп атышкан экен. Көлөкөдө турса Абу Ханифа күнгө чыгып туруп алыптыр да, таксир эмне көлөкө отуруң, дубал бар десе, бул дубалдын ээси менден акча алган, мен көлөкөсүнө туруп алсам, проценттей болуп калбасын деп сактанган экен да. Милдет кылып көлөкөгө туруп, менден акча алгансың деп мынтип туруп алгандай болуп. Ушунчалык деңгээлде. Анан сеники 1,5 миң сомдук палоо бул сүткөнлүктүн өзү эле болуп калат да. Болбойт бул. Болбойт. Болбойт. Жөн эле кезек менен палоо жей бергиле. Анан муктаж адам ала берсин, алып кайра кое берсин. Муктаж досуңар алып кайра кое берсин, боло берет, процент бербесин, а палоонун жөнүнө жей бергиле. Чоң энем ооруп жатат, сакайып кетсин деп дуа кылып коюңуз суранам, иншалла дуа кылабыз.